Президент Садыр Жапаров Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алууга байланыштуу дагы бир референдум өткөрүү керектигин белгилеп, аны жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен чогуу өткөрүүнү парламентке сунуштады. Бул тууралуу ал Коомдук телерадио бери корпорациясына берген маегинде билдирди. Садыр Жапаров: биз учурда эски конституция менен жашап жатабыз. Жаңы конституцияга дагы 2-3 ай бар. Мен кече жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоону 11 апрелде өткөрүү боюнча жарлыкка кол койдум. Эгерде депутаттар ошону менен бирге өткөрүүнү колдоп беришсе, 11 апрелде конституциянын жаңы долбоору кабыл алынат. Ошондон кийин гана биз жаңы баш мыйзам менен жашай баштайбыз, дейт мамлекет башчысы. Президент Садыр Жапаровдун КТРК каналына берген маегинде бир катар суроолорго жооп берип жатып, жаңы өкмөт мүчөлөрүнө таза иштөөнү эскертти. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштегендер мени менен 5 жыл иштешет. Жемкорлукка аралашып, уурулук кылса, 1 жылга жетпей абакка отурушат. Эч кимге кечирим болбойт, деди мамлекет башчысы. Эсиңиздерге салсак, өкмөттүн жаңы түзүмү 4 февралда куралды. Аны учурда Улукбек Марипов жетектөөдө. Өткөн суткада 70 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 37, Ош шаары 1, Чүй облусу 4, Ош облусу 4, Талас облусу 3, Нарын облусу 4, Ысык Көл облусу 11, Жалал Абад облусу 4, Баткен облусунан 2 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Чүй менен Нарын облустарында бирден бейтап каза болду. Түркия Бишкектеги Кыргыз-Түрк достук ооруканасы боюнча келишимди ратификациялады. Бул тууралуу 11 февралда Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги маалымдады. Элчилик билдиргендей, 10 февралда Түркиянын парламенти оорукананы ачуу, биргелешип башкаруу жана өткөрүп берүү жөнүндө келишимди ратификациялады. Түрк тарап кыргызстандык дарыгерлердин Түркияда медициналык адистиктер боюнча билим алуусу жөнүндө келишимди дагы колдоду. Түркиянын президенти бул келишимдин күчүнө кириши жөнүндө тийиштүү мыйзамга кол койгондон кийин оорукана андан ары толук иштеш үчүн керектүү медициналык жабдыктар менен камсыз болот. Келишимге ылайык Түрк тарап жыл сайын кыргызстандык 20 дарыгерге Түркияда окууга мүмкүнчүлүк берет жана Кыргызстандагы медициналык билим берүү, медициналык адистиктер боюнча окутууга багытталган окуу программасын иштеп чыгууга колдоо көрсөтөт. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 12 февралда мусулмандар дин башкармалыгынын башкы эсепчисин 2 айга камакта калтыруу чечимин чыгарды. Ал УКМКнын абагында кармалат. Райондук соттун басма сөз кызматынын маалыматы боюнча шектүүнүн баш коргоо чарасы 10 апрелге чейин тандалды. Башкы эсепчи 9 февралда башкармалыктагы мыйзамсыз иштер ачыкка чыккандан кийин УКМКнын кызматкерлерине $100 000 сунуштап 9 февралда колго түшүрүлгөн. Өлкөдө эттин баасынын өсүүсү уланууда. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитет билдирди. 11 февралга карата уй этинин баасы республика боюнча 0,6%, кой эти 1,9%, жылкы эти 0,6% кымбаттаган. Уй этинин эң кымбат баасы Ош шаарында 452 сом 48 тыйын, кой этинин эң кымбат баасы Кара Суу шаарында 470 сом, жылкы эти Нарын шаарында 445 сом 48 тыйынга бааланган.